Мамлекеттик финансы жаатында бюджет боюнча жетишкендиктерди билесиздер. Мен бул слайдты дайыма көрсөтүп келе жатам. 2020 жылы Садыр Нуркожоевич келгенде өткөрүп алган консолидацияланган бюджетибиз 313,1 миллиард сомду болчу. Былтыр биз 575 миллиард сомго чыктык. 262 миллиард сомго көбөйдү. Жакынкы 3 жылдын аралыгында 1 триллион деген тарыхый көрсөткүчтү бюджет боюнча алышыбыз керек. Биз бюджеттик мыйзамдарды жогорку кеңешке алып барганда көрдүңүздөр, мындан ары биз профицит менен гана жашайбыз. Анткени жакынкы 4-5 жылдын ичинде сырткы карыздын эң чоң көлөмүн төлөй баштайбыз. 400 миллион доллардан ашып жыл сайын төлөп турушубуз керек. Аны өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн булактар менен төлөшүбүз абзел. Быйылдан баштап биз долговая ловушка деп коебуз, ошондон чыгуунун үстүндө аракет жасап иштей баштайбыз. Быйыл республикалык бюджетте профициттин көлөмү 13,9 миллиард сомду түзөт деп атабыз. Мындай профицит биздин тарыхыбызда эң чоң көрсөткүчтөрдүн бири болуп эсептелет.